Эгерде ушул эки дурдана кафесин жапсаңыз, сиз историяда каласыз. Бизде бир 500дөй маселе жаздык. Жанар Акаевга өтө чоң урапат айтып кетем. Аны ойлош керек да, мисалы, эмне үчүн 5 өртөң майы? Жакын туугандар бири-бирине үйлөнүп, майып балдар кескин өсүп кетти ошто. Бүгүн акыры Бул күндөрү Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев кала тургундары менен жолугушуу өткөрүүдө. Бир аптадан бери президенттин тапшырмасы менен шаардагы муниципалдык, айыл аймактык башкармалыктардын тургундары менен кезигишип, алардын маселелерин кээ бирлерин жеринде чечип, айрымдарын тиешелүү кызматкерлерге тапшырма берип, жыйын курч жана кызыктуу өтүп жатат. Бүгүн жолугушуунун акыркы күнү Түлүкүн айыл аймактык башкармалыгында өтүүдө. Жарандар мэрден көбүнчөсү кандай маселелерди чечип берүүнү суранышууда. Тротуар, бала бакча, жол, мектептен баштап жанагы балдар ойногочу аянтчадан бери. Эми күнүмдүк турмушка керек болгон инфраструктуралык маселелер, жеке маселелер бар, каражат сурагандары бар, бирок билим берүү боюнча эми колубуздан келишинче аракет кылып, бардык жетекчилер менен бирге аракет кылабыз дагы, анан бул бийим бүткөндөн кийин отуруп кылып чечебиз эми. Бүгүн акыркы. Бүгүн акыркы. Иштей баштайсызбы? Ооба, анткени ыкчам эме. Ийгилик анда. Рахмат чоң. Жолугушуулар элдин арасында ачык түз диалог форматында өттү. Эл үчүн оң сол тараптан микрофон уюштурулуп, суроо берем дегендин баарына сөз жетти. Жыйындар дээрлик 3 саатка, айрымдары 4 саатка созулуп жатты. Ар бир кайрылуу протоколго жазылып, жооптуулар дайындалып, мөөнөт коюлду. Ал эми мекеме жетекчилери мынтип ар бир жаран менен жеке жолугуп жатышты. Жанар мырза, сиз менен 5 жыл 6 жыл мурун көрүштүк эле. Анда сиз депутат элеңиз. Элдик жыйындардын биринде Тагыраагы Жапалак аймагында жаран жубайынын операциясы үчүн өз боорун берип, ипотекалык батир алам деген каражатынын баарын жубайынын ден соолугуна сарптаганын айтты. Азыр үй бүлөсүн багып, ипотекасын төлөө үчүн жаңы мөмө жемиш базарынан жай сурады. Шаар башчысы көйгөйдү жеринен чечип кабыл алып, Жеңишбек мырзаны муниципалдык базар жетекчиси ээрчитип кетти. Ага мында ылайыктуу жай каралып, документи дароо даяр болду. Assalamu alaikum. Анда Байке келдиңизби? Мынакей жакшы. Мына базарды билесизби? Билем. Мына жаңы түшкөн базар. Кече элдик жыйында ушул мэрибиз Жанар Кубанычевичке жолуккан экенбиз. Ал жак арызыңызды угуп, мен дагы ушул жерде өзүм кабыл алып неме кылдым эле. Кабыл алдыңыз. Жанагы эми аялыңызга ушу жардам кылып орну бердим, башка болдум дегенде ошол жерден түздөн түз мэр тапшырма берди эле. Бүгүн күтүп алып неметип отурабыз. Кудай калса эми ушу сизге мэриянын жардамы немеси катары азыр барып бир местаны көрсөтөм. Мына ал жер ушу бүт мөмө жемиш сатуучу жер. Так, паспортуңузду, анан ошо жанагы немелериңизди алып келсеңиз, арызды жаздырып туруп, ушул жерден мына карап туруп, мына ар бир бөлүгү бирден адамга бөлүнгөн. Тиешелүү документтерди беребиз. Ошо менен Кудай калса үйгө неме түзөбүздөр. Эч нерсе эмес, бизге рахмат айтпаң. Бул эми бияктын дайымкы орду болот. Ооба, дайым орду болот. Дайым. Куттуктайбыз. Рахмат. Чечилди маселеңиз. Эми мен атым Токтомат Жеңишбек Садыкович. 1981-жылы болом. 9-майда туулганмын. Аялым үйдө 5 жыл боор оорусу менен жабыркап жүрдү да. Анан ошентип жүрүп, анан донор таппай, боор ооруп, анан акыры больницага жатып, больницадан 4 айдан кийин бул кетип өлүп калат. Эртең күнүн ичинде Индияга алып баргыла, болбосо өлүп калат дедилер. Анан ошо кичине топтоп үй алабыз деп жүргөн акчалардан кийин ошо Индияга кеттик. Анан $30,000 каражат кетти. Ал акча деле үйрүндө экен, бирок донор өзү $60,000 экен. Жанар Акаевга өтө чоң урапат айтып кетем. Ошонун айынан Кудай каласа ошонун немесинен ушу место алып болуп, Кудай каласа ошо балам дагы ошо ипотека үй алып берип, ошол жерге балам үйлөнүп жашап калса деген ойдомун. Ал эми Манас Ата аймагындагы тургун Райымбекова көчөсүндө жайгашкан ашканалар коопсуздук талаптарына жооп бербешин, жыл сайын өрт чыгуу коркунучу бар экенин айтты.
элдин коопсуздугу эч нерседен маанилүү эмес деген Жанарбек Акаев Дурдана кафесинин иши токтоду, ал эми Буниот ашканасы да жакында жабылат деп ишенимдүү айтты. Дурдана кафесинин ишмердигин токтоттук. Азыр иштебейт. Дурдана кафеси иштебейт азыр. Ишмердигин токтоттук. 3 күн мурун мен өзүм барып кеттим. Жанагы жанындагы Буниот беле, анын үстүндөгү. Буниот боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Анын болгону бүт документтерин убагында мурда жасап алыптыр. Уруксат документтерин жасап алган. Эгер подделка болсо, анда ал сот жолуна тартылат. Документтерин азыр күч органдарына бердик. Текшерүү жүрүп атат азыр. Ошол аныкталары менен Буниот кафесиндагы жабабыз эже. Биринчи этажда, мына көрсөңөр болот, биринчи этажда 2 трубаны орнотуп алган мор тесттин кара түтүнүдөй. Капкара болуп түтүн чыгат. Түндөсү мен могу жерден карап турам, көмүрлөрдү түндөсү ташып киришет. Көмүр кое турган эменичи, көмүр жагышат да. А дерезени ачсаң эле уже жыт бияка келет да. Ошо жылыга 2 жолдон пожар кылышат. Мэр жабабыз деп айтты, анан бар эле жабабыз деп обещать этип, мурдагы мэрлерге да барганмын, губернаторлорго барган, Бишкекте жашагандыктан кээде Бишкектеги эмелерге да барган, баарына Фейсбукта да бар. А крышанын үстүн тешип салган, утуру крышадан суу агы берип, акыры мында натяжный потолок кылып койду, мына натяжный потолок. Эми бул жерге да суу толуп эмелер чириген окшойт, утуру замыкать этип, лампочкалар өчүп атат да. Бул бир эле менде эмес, кошуналарда да ошондой койгон. Бирок көбү сатып кетип калды, бирок биз сатпайбыз, кайра барабыз дегендечи. Ошого Жанар Акаевга, урматтуу мэрге айттым, эгерде ушул 2 Дурдана кафесин жапсаңыз, сиз историяда каласыз деп жакшы үмүт кылып атабыз, эми жабат деп ойлойбуз. Жыйындарда мэр Жанарбек Акаев үй бүлөлүк жана коомдук саламаттыкка байланышкан негизги көйгөйлөрдү да көтөрүп жатты. Бул маселелер шаардын гана эмес, улуттун саламаттыгына түздөн-түз таасир этээрин билдирди. Силер жөн эле бир мигранттардын мындай бир армиясын тарбиялап чыгып атасыңар мектептерден. Биз эмне үчүн убара болуп, миллиардтарды коротуп мектептерди куруп атабыз? Олимпиададан чемпиондоруңар жок силердин. Өтө аз, мен карап чыктым. ОРТдан дагы көрсөткүч абдан начар. Жалпы республикалык тестилөөдөн. Ошондуктан онадырда мугалимдер, мектеп директорлору силер койгон кыла. Балдарга жакшы билим бергиле. Чет тилдерин үйрөнмөк турсун, мындай бүтүрүүчүлөрдүн дагы деңгээли начар. Мыкты жерлерде иштегендер жок. Жөн эле бир мигранттарды чыгарып атасыңар. Жакын туугандарды бири-бирине жанагындай үйлөндүргөндү дагы токтотушубуз керек. Жакын туугандар бири-бирине үйлөнүп, майып балдар кескин өсүп кетти ошто. Мына статистика, мен эми коомчулук айтпай эле коеюн. Мындай. Ошондуктан ойлонуп, жакын туугандарды, бир туугандардын балдарын алысыраак туугандар болсо дагы жанагында бири-бирине үйлөп жайлап, ошонун бардын айынан майып балдардын төрөлүүсү өтө көбөйүп кетти ошто. Ошону дагы ойлонгула, бул терең мына бүт мына биздин тиешелүү жетекчилер ошонун үстүнөн дагы түшүндүрүү иштерин алып барыш керек. Бул медицинада дагы, наука, илимде дагы бул далилденген. Ошол жагындагы мындай ойлонуп, ушунун үстүнөн дагы биз системдүү иш алып барышыбыз керек. Туура түшүндүрүп элдерге, жаштарга, бардык үй бүлөлөргө бул жерде силер жанагы диний ишмерлер менен дагы иш алып барышыбыз керек түшүндүрүү иштеринде. Алар дагы элге мындай туура жеткирүүгө жардам беришсин бизге. Бүгүнкү соңку жыйын 2,5 саатка созулду. Эл адаттагыдай инфраструктуралык багыттагы көйгөйлөргө басым жасады. Ушул иштерибиздин бардыгы шаарыбыздын тургундарынын кызыкчылыгы үчүн. Дайыма ден соолукта болуңуздар, амандыкта көрүшөлү. Рахмат чоң силерге. Планшетиңизге жазаттыңыз ар бир маселени. Канча маселе жаздыңыз? Бизде бир 500дөй маселе жаздык азыр, жалпысы. Бирок эми анын көпчүлүгү мындай күч органдарына тиешелүү соттор бар, мисалы. Мондай маселелер бар, мына 20-30дан жазган, ар бир марттык мындай жазып койгонбуз. Манас ата деп мына. Бүт. Анан ушуга жараша эми тапшырмаларды отуруп алып бере беребиз да. Ал жакка мына жибек жолу, башкага деп мына. Эң өзөктүү эмнени сурап атасыз? Элге ушу күнүмдүк эле инфраструктуралык маселелер, ушу жол, таза суу, тротуар, жашыл зона. Анан ушу Ошто байкаганым, мына көп кабаттуу үйлөрдүн алдында балдар аянтчалары жок. Тротуарларыбыз жок. Анан Оштун четинде жанагы
Кара Суудан бизге АТРдин алкагында кошулган айылдарда жолдорубуз абдан начар. ФАП жетишпейт, ишигип мындай социалдык көйгөйлөрдө, бирок Кудайга шүгүр акча бөлүнүп атат, берип атабыз, эми четинен чечебиз эми. Жыйындын башында дагы Ишматова жакта болгондо жыйында айттым, балдарды коргойлу, балдарга көңүл бурушубуз керек деп, анан балдар аяк часоочу дагы айтып атат. Кечеги жыйындарыбыздарда дагы балдарды окуткула деп, биз материалдык баалуу эмес, руханий баалуулукта да көбүрөөк басым жасап өтөбүз да. Бул эл тарабынан алкоого да алынып атат, соц тармакта дагы. Эми шаар жетекчилигинин иши бир эле мындай тротуар же болбосо парк эмес да. Биз билим берүүнү, идеологияны 10 жылдан кийин эмне болобуз, 50 жылдан кийин шаарыбыз эмне болот деген системалык маселелерди дагы кошо алып кетишибиз керек. Мисалы ошол эле азыр эжебиз сурап атпайбы? Мен 5 неберем майып депчи. Аны ойлош керек да, мисалы, эмне үчүн 5 өтөң майып? Биринчи майып төрөлгөндөн кийин экинчи майып төрөлөрдө мындай дарыгерлер карайт да. Ал экинчи, анан үчүнчүсү, төртүнчүсү, бешинчи, эми ошонун бардыгы мисалы жакын туугандарга үйлөнгөндөрдөн, анан ошол Ошто жанагы кыздарды эрте турмушка берүү, мисалы, ошол сыяктуу маселелерди дагы карашыбыз керек. Мунун баардыгы мамлекетке жүк. Биринчи кезекте анан балага баладай мамиле болуш керек. Мисалы, могул азыр мен ойлонуп атам, ошол окуучулар үчүн автобустар керек, сөзсүз бизге. Маршруткалар албай коет, окуучулар аз төлөйт деп. Мындай балдарга мамиле аябай эле начар. Өнүккөн өлкөлөрдө биринчи кезекте бала. Балдар бараткан автобусту көргөндө тез жардам автоунаасы токтоп турат. Керек болсо, балдар бараткан автоунаа. Ошентип 1,5 миллиондой калкы бар Ош шаарында жарандар ар түрдүү багыттагы суроолорун беришти. 5 күн бою инфраструктуралык багыттагы, маселен жол, тротуар, социалдык объектилердин жетишсиздиги, анын арасында жеке маселелер дагы козголду. Мэр Жанарбек Акаев өз сөзүндө белгилегендей, мына ошол келип түшкөн 500дөй арыз, суроолордун баардыгы каралып, мэр баш болгон тиешелүү кызматкерлер эми аткарууга алмакчы.